кара дуба деген нерсеге 3 түрлүү адам болуп ишенебиз. Же болсо 3 түрлүү болот. Биринчиси ишенет, экинчиси такыр ишенбейт, үчүнчүсү болсо барды дейт. Бул нерсеге күмөнгө алып келе турган же болсо ошол барбы же жокпу, кара дуба деген нерсе, сыйкыр деген барбы же жокпу деген нерсеге күмөн болушунун себеби көптөгөн ушул сыйкырчылардын кылып аткан амалдарын ошол эле шайтан, ошол эле субханалла шайтан аскери бизге кино кылып, же болбосо жашообузда жанакындай ар кандай нерселер менен, ар кандай субханалла баягы ой пикирлер менен эмне кылып койгон, көрсөтүп койгон. Ал бизге жомок сыяктуу болуп калган. Көп вакыттарда бизде азыр ушул мезгилде дагы эмне болот? Ушундай бир кинолордун баардыгы сыйкырчылар жөнүндө болот. Ошол сыйкырчылардын кылган амалдары жөнүндө болот. Бирок көп нерсеси мындай биз бул мындай турбайбы, мынтип коет турбайбы, анан жанакындай алып туруп кишини ушундай кылып салат турбайбы деген нерсе менен ушул баягы кинодогудай жомоктогудай болуп калган. Ошол жомоктун себебинен көп адамдар ошол сыйкырдын же болбосо кара дубанын бар экендигине ишенсем же ишенбесем арсар болуп калган. Бирок ошол мезгилде бул сыйкырчылык же болбосо адамдарды кара дубалоо же болбосо бир кара дубалоонун өзүнүн чоң мектептери ушул мезгилге чейин бар экен. Аларды окуткандар бар атайлап, ушул нерсеге келгендер бар. Мисалы Индонезия, Малайзия, ошол араб мамлекеттеринде, ошол Европада аябай көп мектептер бар. Же болбосо буларды кичинекей кезинен баштап атайлап ушундай үйрөткөн жерлер бар. Бизде болсо Кыргызстанда болсо мындай нерсени баягы түзмө-түз эле шайтандын өзүнөн жанакындай бир жин кирип кеткен адамдар эмнекен ошолордун кулактарына шыбырап берүүсү менен, ошондой эле көрсөтүп берүүсү менен ар кандай сыйкырларды, кара дубаларды кыла берет. Көп вакыттарда бизде колдонула турган сыйкырлардын көпчүлүгү топурак же болбосо мүрзөнүн топурагы менен колдонушат. Ошондой эле мүрзөгө ушул кара дубалап бир адамды кандай бир куклага, сүрөтүнө, ошо аттарын жазып, анын үстүнө кан сүйкөп, ушундай нерселер кылып туруп көмгөнгө аракет кылышат. Кепиндешет, сүрөттөрүн көмүшөт, атайын кепиндеп туруп өлсүн дегенге аракет кылышат. Бул нерсе, мындай айтканда, ошол шайтандын шыбырап бериши менен. Балки мектептер жок беле болуш керек деп ойлойм, бирок ошондо болсо деле ошону атайын шайтандар аларга үйрөтөт деп айтабыз. Эми кара дубаланган адамдын акыбалдары өтө көп. Же болбосо ар бир кара дубанын өзүнүн бир боло турган бир белгилери болот. Бирок ошондой болсо дагы кара дубага бир жолу чалыккан адамдын белгилери болот. Ошол мезгилде ал белгилери ошол адамдын балки психикасына, ден соолугуна да таасир берет. Мисалы алса, ошол кара дубаланып калган адамда бир көптөгөн бир адамдарда мындай бир чыдай албай тургандай, кичине бир кыйнала турган, ушуда дайым такай жүзүндө, жүрөгүндө кысылуулар, ой пикирлердин туура эмес болушу, баштын дайым такай айланып турушу, бир мындай бир жүрөгүндө өзү менен өзү келишпестиги, дайыма мындай бир бул бир адамдар алды сезбей турганчалык мындай бир дайыма кыйналып жүрүү болот. Мындай айтканда бир ичинде бир күйүт тургандай, же болбосо бир анда бир нерсе кысып тургандай, же ошондой эле субханалла бир нерсе ошо каада отуруп алгандай сезилип турат дайыма. Кара дубанын адамга берген таасири ушунча чоң. Анын түштөрүндө дагы, анын кыймыл аракеттеринде, жашоосунда, адамдарга болгон мамилесинде, ошондой эле керек болсо өзүнүн оокатына да кылган мамилеси ар кандай болуп калат. Ал бир түрлүү болбойт, же болсо анын жашоосунда бир башкача, ал адамдардан башкача жашап калгандай сезип калат өзүн. Болгон нерсеси ушул качан адам өзү мындай жан дүйнөсү кыйналып же болсо бул жан дүйнөсүнө бир нерсеге батпай турганда, ошол адам эмне кылышы мүмкүн? Арак ичип көрүшү мүмкүн, наша чегип көрүшү мүмкүн, ошондой эле субханалла жанагындай бир клей жыттап көрүшү мүмкүн. Бардык нерсени кылат, бирок анын жан дүйнөсү өзүнүн калыбына келбейт.
Жан дүйнөсү кыйналгандан, ошо кыжалат болгондон отура берет. Керелден кечке телевизор көрүп көрүшү мүмкүн, кечке чейин зикир чалып да көрүшү мүмкүн. Керек болсо субханалла ушундай бир кечке чейин орозо тутуп да көрүшү мүмкүн. Бирок ал сыйкырланып калган адам эмне экен, ошол нерседен бир рахат ала албай калат. Же болбосо жан дүйнөсү андан тынчтанбай калат. Качан адамдын жан дүйнөсү тынчталбай калганда, ал адамды эмне экен, анын жан дүйнөнү субханалла дарылай турган дарыдан башка эч бир дары жардам бербей калат. Бүткүл жана адамдын да акыл эсин ордуна алып келүүчү дары болсун мейли, же болбосо дене мүчөсүнүн калчыдоосун токтото турган дары болсун мейли, кайсы бир дарылардын түрлөрү болсун, ал биринчи күнү бир таблетка ичкенден кийин ал деп жакшы болуп калышы мүмкүн, бирок эртеңки күнү бир таблетка иче турган болсо ал нерсе кайра аны ошол акыбалга алып келбейт. Ал экини ичиш керек болот. Үчүнчү күнү 3 ичиш керек болот. Төртүнчү 4 ошентип канча таблеткалар иче турган болсо дагы акырында субханалла ошол эле мезгилде анын жан дүйнөсү кайра эле ошол эле акыбалга келип түшө берет. Бул сыйхырдын же болбосо кара дуанын субханалла адамдарга алган таасирлери болот тургандар. Анын таасири өтө чоң деп айттык. Бирок ушуну түшүнүшүбүз керек да. Биз ушундай нерсеге кантип, кайсы акыбал, кандай акыбалда түшүп болуп калдык. Эмне себептен бизге кара дуа тийип калды? Эмне себептен субханалла биздин жашообузга ушул кара дуа же сыйкыр жашообузга кирди? Эмне үчүн биз ушундай кыйналга туш болдук деген суроону бериш керек экен адам. Бул нерсе ар кандай нерсе менен болушу мүмкүн. Мисалы, ошол адам бир кандайдыр бир адамдын көңүлүн оорутушу мүмкүн. Бир адамга мисалы өзүнө душман кылып алышы мүмкүн. Ал адам ошол адамды окутушу мүмкүн. Же болбосо ошол эле мезгилде субханалла өзүнүн дүйнөсү менен бирөөнүн үстүнө үстөмдүк болушу мүмкүн, үстөмдүк кылышы мүмкүн. Ал адам ага эмне кылышы мүмкүн, окутушу мүмкүн. Бирок барды келди, кандай боло турган болсо дагы качан кара дуага себеп боло турган адам болушу мүмкүн. Же болбосо ошол нерсе сенин өтө бир жакының да болуп калышы мүмкүн, алысың да болушу мүмкүн, тууганың да болушу мүмкүн, бүт нерсе болушу мүмкүн. Бирок бул кайып илим болгон себебинен субханалла эч бир ракый же окуп аткан Кур'ан аяттарын окуп аткан адам сени баландай киши окутуп коюптур, сени ушундай киши окутуп коюптур айтканга акысы жок экен тургандар. Анткени себеп бул арам болуп эсептелет. Кайып деген сөз ушул экен, гайып. Ал көзгө көрүнбөгөн же болбосо Аллах таала катып койгон нерсе болуп эсептелет. Ал эми катылган нерсени эч ким ача албайт экен, унутпашыбыз керек. Керек болсо шайтандар дагы, ошол жиндер дагы кайыпты билбейт экен. Аллаху акбар. Мына ушул нерсени билишибиз керек. Кайыпты бир гана Аллах билет. Эгерде кимден кайыпты мен билем деп чыга турган болсо, ал адашуунун бир жолуна түшүп алгандардын катарында кирет. Кара сыйкыр субханалла ошол эле мезгилде сиздин бир ойлонбостон кылган ишиңиз менен болушу мүмкүн. Өзүңүзгө өзүңүз ошол кара дуаларды кылышыңыз мүмкүн. Ошол эле мезгилде бир кандайдыр бир сизге керек бол, сизге мындай зыяны тийбей турган эле нерсе башка бирөөнүн үйүнө барып, андан биринчи мурун тепсеп алышыңыз мүмкүн. Андан мурун ичип алышыңыз мүмкүн. Андан мурун бир ошол амал кылынган амалга не туш болуп калышыңыз мүмкүн. Сиз алдыга жакта эмеселеңиз, жок элеңиз. Бирок ошол нерсе эмне болду? Сиздин билбеген себебинен кара дуага туш болуп калышыңыздар да мүмкүн. Балким субханалла сиз ичпей турган нерсени ичип алышыңыз мүмкүн. Бир эле нерсе, мисалы бир кандай бир оюн зоок ойнотулуп аткан бир чоң бир имаратка кире турган болсоңуз, ал жерге сизге бир чыны чайнек, бир чыны чай берип коюшу мүмкүн, бир стакан кофе берип коюшу мүмкүн, дагы бир ушундай нерсе мүмкүн. Ошол нерсе ошо сыйкырланган болуп, сен ошол жерге өмүр бою байланып калышың мүмкүн. Көчө эле сенде эч кандай азарт деген нерсе жок эле. Көчө эле субханалла сенде эч кандай бул мындай ошол нерсе тартылуу жок болчу, бирок бүгүндөн баштап сен эмне болдуң? Ошол кара сыйкырга туш болуп калдың. Ошол жерге бүткүл үйүңдү керек болсо сатып, аялыңды сатып дагы ойногонго аракет кыла беришиң мүмкүн. Сыйкырдын түрлөрү көп. Ошол эле мезгилде субханалла сизди бир нерсеге байлоо үчүн бир атайлап да жасашы мүмкүн адамдар. Ошол мезгилде көрө албас, кызганчак, сенин жашооңдо аткан жакшылыкка мындай бир нааразы болуп турган адамдар ошол нерсени жасай бериши мүмкүн экен. Жан дүйнө адамдын жан дүйнөсү. Негизинде жабыркай турган 3 нерсе бар экен. Ошонун бирөөсү эмне экен? Кайсы? Бул сыйкыр. Сыйкыр адамдын жан дүйнөсүн жабырката турган.
Ал эми адамдын жан дүйнөсүн жабыркаткандан кийин ал нерсе сөзсүз денеге чыгат дагы, дене оорулары пайда болуп баштайт. Жүрөк оорусу болушу мүмкүн, ашказан оорусу мүмкүн, кандай бир оору адамдардын денесине доорулар өсө башташы мүмкүн, кисталар болушу мүмкүн, негизи эле баардык онкологиялык оорулар өсүп башташы мүмкүн экен, толук мүмкүн экен, субханалла. Ошол эле мезгилде ал адам башка бирөө менен сүйлөшкөндөй болушу мүмкүн, жашоосуна субханалла бир чоң бир ооручулук келе башташы мүмкүн. Ошол мезгилде адам арак ичип, арак ичип кетиши мүмкүн, жана башында айтканыбыздай, жашоосу аялы кетиши мүмкүн, бир туугандары кетиши мүмкүн. Ошол нерсени унутпашыбыз керек. Жашоодо ал адам өз ойлобогон нерселерди кылып да коюшу мүмкүн. Ошол сыйкырлаган адам өз ойлобогон нерселерди кылып коюшу мүмкүн. Бүгүн туруп эле мисалы ушул жерде ойлонуп туруп эле ошко кетип калышы мүмкүн, ойлонуп туруп дагы бир жака басып кетиши мүмкүн. Мындай айтканда, ал адамдын жашоого болгон кызыгы, жашоого болгон рахаты такыр жоголуп кетет деген сөз болот экен. Аллаху акбар. Билишибиз керек. Сыйкырга канчалык ишенбейин десең деле, кара дубага канча ишенбейин десең деле, бул нерсе бар жана боло берет экен. Ошол себептен өзүбүздө иншалла пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен сүннөт дубалар менен, ошондой эле субханалла ушул Аллах Тааланын жолунда амал кылуу менен өзүбүздү сактаганга аракет кыла беришибиз керек. Эң чоң сактоочу нерсе бул намаз, урматтуу тууган. Сактоочу, абалки киргизбейт деп айтпайм, бирок сактоочу. Эгер кирип кеткен болсо, ошону алсыз кылып туруучу, жашооңдо ошол сени баягы ошол бир адам мисалы сени жиндиликке окуткан болсо, жинди болбой калышың мүмкүн. Эгерде сен жашооңду бузуш үчүн болгон болсо, жашооң бузулбай кармалып турушу, кандай бир мындай бир такыр акыркы нерсесине чейин кармалып тура турган даражада сени сактап кармап турат. Канчалык ыхлас менен окуган болсоң, ошончолук болот эсептелет. Динибизде намаздын орду чоң. Эгерде кимде ким намазга берилип алган болсо, ал адам акыйкатта кандай бир адам бир конфет оозуна салып туруп даамын сезгендей, ошол намаздын да даамын сезип баштайт экен. Анын үчүн сажда кылуу, рүкүү кылуу, кыямда туруу, ошондой эле анын ичинде Кур'ан окуу, зикирлерди кылуу эмне болуп эсептелет экен? Рахат болуп калат экен. Ал эми жан дүйнөсү рахат алып турган адамдын эмне экен? Анын ичине кара дубанын кириши оор болуп эсептелет. Качан жан дүйнөң рахат алып турса, ушул жан дүйнөңдө нур болуп тура турган болсо, кара нерсе кире албайт экен. Ошол эмесилерди ушул кимдеги ушу кара дубалардан, же болбосо айтып аткандай сыйкырдан, сактоо жиндерден сактанууну десе, анда намазга өтө көңүл бурсун. Намазга ушунча көңүл бурсун, субханалла, бул нерсени калтырбаганга аракет кылсын. Башка намаздарды окусун. 5 мал намаздан тышкары дагы нафили болгон, же болсо ыктыярдуу болгон намаздарды окуганга аракет кылыш керек. Ошол эле мезгилде субханалла, намаздардан дагы чоң нерсе аял кишилер өзүлөрүнүн пардаларына бекем болсун. Же болсо жоолуктарга ушундай кенен кийип жүрүшүнө бекем болсун. Анткенсе кандай эле эркекке ушундай намаз фарз болсо, аял кишиге дагы бир фарз коюлат экен, бул кийинип жүрүү, же болсо жабынуу болуп эсептелет. Кайсы бир аял жабынган болсо, иншалла, жабынган болсо, ал сыйкырдан дагы эмне экен сакталып тура турган дагы бир жол. Аллаху акбар. Ушулга да көңүл бурушубуз керек. Ошол мезгилде өзүбүздүн китебибиз болгон, ыйык китебибиз болгон Куранга көңүл бурганга аракет кылыш керек. Куранды көйнүнө болбой калганда бир аз болсо да окуганга үйрөнүш керек. Мейли кайсы жолунда болсун, мейли таптакыр болбосо кыргызчасын да окуганга аракет кылыңыздар. Маани маңызын окуганга аракет кылыңыздар. Эгерде тафсирлери менен болгон болсо, тафсирлери менен окуганга аракет кылыңыздар. Анткенсе нур эмне экен? Нур үстүнөн нур болот экен. Куран субхана бир адам намаз окуган болсо, ошол мезгилде жабынып жүрө турган болсо, уят намысын сактап жүрө турган болсо, ошон бирге эле субхан Куран окуп турган болсо, нурун ала нур, нур үстүнөн нур болуп эсептелет экен. Аллаху акбар. Мына ошентип өзүбүздү, жан дүйнөбүздү агартуу менен, нурдантуу менен жан дүйнөбүздү кара кылып бизди жок кыла турган сыйкырдан сактанышыбыз керек экен иншалла. Аракет кылабызбы? Субханак хамдик ашранта астагфирука ва атубу илайк. Аллах разы болсун.